Буга чейин Балыкчы шаарындагы Green City соода борборунун жанында муниципалдык жерде жайгашкан боз үйлөрдө ишмердүүлүк жүргүзгөн ишкерлер шаардык кеңешке жана шаардык мэрияга бир катар маселелер менен кайрылышкан. Алар Green City тарабынан 100 метрлик санитардык аралык сакталбай жатканын, ошондой эле соода жүргүзүүдө бир топ тоскоолдуктар бар экенин билдиришкен. Азыркы тапта биздин дараканабыз жок. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе бул биздин жер акысы боюнча баарыбызга берилген квадратный метр боюнча бир тойлы акча чыгып атат баарыбызга. Азыркы тапта биздин соода кыла турган жерибизде нормальный соода кыла элекпиз. Күнүгө 5-6 порция тамак сатсак саттык, сатпасак жок. Бүгүн мисалы үчүн мен бир да порция тамак саткан жокмун, көчөдө саткан жокмун. Анткени буякта проект боюнча Green City'никинде бул павильондор түшөт деп эч кандай проектисинен биз муну көргөн эмеспиз. Азыркы тапта мына көрүп атасыңар, канча соода сатык павильондор түшкөнүн. Башында бизге жерге бөлүнгөндө биздики мына жолдун, центральный жолдун оң жагынан 2 место берилген. Аны УМС тараптан бизге туура чечим кабыл кылып бергенде Green City'нин жетекчилиги бул деген зеленый зонага кирет, болбойт деп коюшкан. Именно ошо Гүлзат Садырова биздин таламыбызды талашып, ушул жактан 2 боз үйдүн ордун чечип бергиле дегенде, бияка боз үйдү койгондо самолет көрүнбөй калат деген. Көрүп турасыңар, азыр мына оң тарапта самолет турат. Ылдый тарапта биздин чечип берген токтомдун негизинде, чертеждун негизинде аяка азыр 2 павильон турат. 100 метровканы алабыз деген, алар просто эле ордунан эле жылдырып коюшту, ошол бойдон эле турат да. Кечээ бул маселени жеринен тактап, соодагерлердин сунуш пикирлерин угуу максатында шаардык кеңештин депутаттары Green City аймагына барышып, ишкерлер менен жолугушуп, абалды изилдешкен. Бул Green City пляжынын жанындагы жайгашкан шаар тургундарынан бул жанагыл стихийная торговля, жана андан тышкары бул жанакыл машиналардын, эс алуучулардын көп келип жаткандыгына байланыштуу ушу шаарда бир коопсуздук маселеси, жана бул тынчтык маселеси боюнча ушу кайрылып түшүп, ошолорду бир жөнгө салуу боюнча ушу мэрия менен биргеликте шаардык кеңеш комиссия түзүп, ушул жакта бир жеринен көрүп, тиешелүү тапшырмаларды бердик. Ал эми бүгүн 30-июлда бул маселеге чекит коюу максатында Балыкчы шаарынын мэри Батырбек Жантаев тиешелүү шаардык кызматтар менен биргеликте жерине чыгып, тургундардын үнүн угуп, маселени ачык талкуулады. Кийинки жылга бул жер мамлекеттин жери да. Биз бул жерге как раз көлдүн жээгинде экен бюджет акча түшүрүшүбүз керек. Мамлекет ошо түшкөн акчаны эле сиздерге карап жумшайбыз да, шаарга элечи. Шарт түзүрөбүз. Бул жерге биз жаңыдан заманбап проект түзүрөбүз. Жанагы Афрейм үйлөр катары курабыз бул жергечи. Жаңы бул жер муниципалитет өзү мынакей УМС өздөрү иштетет бардыгы. Түшкөн келген кардарлар үчүн ошол жерге жатат, эс алат ушул жерде. Душу болот ичинде, туалеттери болот. Бүт шарттары менен Афрейм үйлөр салынат бул жакта. Анан бул жерде азыр Green City'нин жетекчиликтери турат мынакей. Ошол жерде канча боз үй турсуңуздар мынакей. Марат айтып жатсаң, ертең бул вопрос кайра көтөрүлбөй, бул бекитилет да. Быйыл бир сезон иштеп туруп була. Эртең ушул 18 боз үйдүн о жердеги жакшынакай шарттары менен сиздерде ушул Green City'нин ичинен эле месталарды жакшынакай заманбап кылып туруп эле. Азыр көрүп атасыңар, теги павильондорду жакшынакай иретме салынган да, ошондой отуруп бул жерде ошолду негизип 2 жылдан баштап иштеп баштайсыңар. Ошондо бул вопрос чечилет. Жыйынтыгында Green City жетекчилиги жана боз үйдөгү соодагерлер өз ара макулдашууга келип, келерки жылдан тарта ишкерлер соода сатык иштерин Green City'нин ичинде улантуу чечими кабыл алынды. Биз койнубузга кысып алганга Green City командасы даяр. Бирок азыр убада бере албайбыз, могу жер деп. Шаардык архитектура, шаардык госрегистр, УМС деген бар, алар бизге деген азыр определять этип берет кайра, мына могу жерге кыласыңар деп. Биз ошол жерге кылганга даярбыз. Еще дагы убада берип атам мен сиздерге. Санитардык нормага жооп бергендей кылып, саркынды сууңарды кошуп беребиз, сууңарды чыгарып беребиз, электр энергия менен камсыздап беребиз. Ал эми учурда боз үй жайгашкан жер мындан ары муниципалдык менчик катары мэриянын карамагында иштетилип, тиешелүү тартипке келтирилмекчи.